Nuru. Начар ойната албай атат го. Эме деп алып калгам, начар арыкта кетти. Кайсыны ойду? Намазчы тие. Ким? Рамзаттын атычы. Рамзатты менен чимирдикте быйыл кышы менен я. Gel canım. Kadir emi dagı bir manülü oyun gruppadagı kimisi birinci orun diyeler iken bu жерде iki komandanın жеңиши бар. Бизден Сары футбол качан командабыз бул бизден Тынай командасы жана Гок футбол качан Суусамыр командасы Чүй өрөнү Чүй областы. Нурманбет менен Жуку командалардын капитандары азыр бир улакты тандап алып өзлөрү. Так, асылашпы? Гел, айла. Мына кел. Oyuncu'nun mamuru olup da. Эмесе, урматтуу көрмандар, биздин дагы кезектеги оюнубуз кызыктуу оюн көтүлүүдө. Карап туруңуздар, эми кимис утар экен. Бизден Чүйдүн 2 командасы 3-чү группада ойноп атат. Сары футбол качан Тынай командасы менен Гок футбол качан Суусамыр. Эки команданын бирден жеңиши бар. Келиңиздер, батаңыздарды берип коюңуздар, балдарга ийгилик каалайлык, эки командага бирдей. Амин. Эрежени бузбай кызыктуу татынакка оюн куруп бериңиздер. Көрмандардын баардык силердин оюнуңарды көрөлү деп келишти. Эмесе Суусамыр командасында Койчукеев Нурманбет команданын капитаны 1 номерде. Султан Уулу Кубаныч 2 номер, 3 Алыбаев Тыныч, 4 Мукаев Тилек, 5 Бейшекеев Фархат, 6 Тыналиев Рустам, Аскаров Аскат 7 номерде, Досум Уулу Дастан 8 номер, Насыпбеков Азат 9 номерде, 10 Шейкетов Эрмек, 11 Иманжан Уулу Азамат, жана Солтобаев Калыбек 12 номер. Суусамыр командасы Гок футбол качан. Заңга салган качтары көбүрөөк экен. Git çıkmasa. Rustam. Yok kulak yerde. Mirlan. Irsaliyev Mirlan aldı. Tınay komandası. Mirlan. Irsaliyev. 26 жаштагы бала Мирлан өзүнөн өктөрү керек. Мелис барды, Асаналиев Мелис өнөрүнө жардам берип атат. Оюн эми башталды, окшойт. Көрдүңүздөр, Тынай командасы жан талашып өнөктөр жардамга келип атат. Нурбек чапкылап кошо жүрө туруу биякта. Азат Насыпбеков Азат. Тыналиев Рустам улакка жакындап баратат. Жалгыз болуп калды эми өнөк. Акырын. Кудай сактай көрү. Урган. Suusамыр.
Attardı gördüğünüzde iki komandanın atları mıktı. Ulak жерге çıkıp kaldı. Dastanda bile ulak. Da oyun güçlü, kızıklı болады. Отчеты куда-то. Бұл бізден üçüncü топтағы командалар. Бұл жақта жана айтып кеттік. Ысыккөл командасы бар болчу. Ысыккөл командасы 2 ойын өткөрдү. Жеке. Görünür Aybek mi? İmanaliyev Aybek menen Sultanoğlu Kıvanıç aldı ulaktı götürdü. Susamır komandası. Kıvanç bayt oy. Tınıç Alıbayev akırın oy. Kuday saktay gör. Etiyat bolgula akırın bolgula özün ördükün özün ör. Akırın. Karagılaşı baldardın kanday katı tamaş boludat aldı 7. номерде бұл Askat. Askarov önöktörmen Tınıç Alıbayev janında. Eski pavarat tormuzu menen Askat. Эми Askat'tагы жаш бала. Эч нерсе эмес бул жигиттер. 20 жаштагы балдар ойноп атат. Бу жерде көрдүңүздөр азыркы Сусамырдын жигити Асқат 20 жашта. Адрем Айбек жана айтып кеттик Тынай командасында бүгүн. Канамез Айбек Иманалиев. Жок, Рустам жетип барып калды. Рустам жетти. Ары бери Комбат деген ат менен Комбат. Уткан команда финалга чыгат, билесиңер. Биякта сөзсүз адырынча эгерде улактардын катышын эсептесек Сусамыр алды да, демек Тынайга сөзсүз утуш керек бүгүнкү оюнда. Айбекте улак. Айбекти билесиңер, былтыр ушу Сусамыр командасында ойногон Айбек. Былтыр Тынай командасы мелдешке качкан жок. 1 жылдык чемпионатта эс алышып, аттарды дайындап, бизден командалардан мыкты оюнчулар ушу Тынайдын оюнчулар Сусамырда ойногон билесиздер. Мирлан, Айбек деген жигиттер, Жолдош Осмоналиев бар болчу. Улак жерде алды, жок кечиресиздер. Дагы Эрмек Шекетов улакка аракет кылып көрдү. Биздин атактуу Эрмек Шекетов билесиңер. Сусамыр командасында 10 номер. Балдар мына көрдүңүздөрбү? Жайыгышы чогуу ойноп жүргөн балдар. Жана өзүңүздөр билесиздер, айтып атам. Кышы менен бизде чүй өрөөнүндө чүй ынтымагы мелдеши өтүп атат. Биздин кышкы сезонго арналган чүй ынтымагы мелдеши бол жума сайын Кемин районунда өткөндө чүй токмокто, биздин Аламидин районунда, Сокулук району, Москва райондору 350 миң сомдон 1 миллион 200 миңге чейин байга коюп атышты. Мына балдар чок ойноп жүргөн балдарды карагылачы, бири-бирине 5 коло Мелис, Асаналиев Мелис, Тынай командасы. Мирлан
Hoppa, Ермек жетіп қалған екен, улақ жерге түсіп қалды. Қайрадан Мелис улаққа жеткен жағады. Сусамыр командасында Нуру дағы улаққа жетпеді. Өзінің Туман деген аты менен. Birinci tayımdan 8. minutası. Oy, akırın. Rustam Tınaliyev. 2 minut jaza mamıga Rustam Tınaliyev bizden ataqtуу belgili Kocamkul komandasынан çıkan Susamırlık jigit bugün Susamırda oynoyt 6. nomer mingen atı Kambat. Şu Kuan деп жүрөт го. Он бир талыс. Хорошо. Susamır komandası bir oyuncu Gem hazır eme Tınay komandası bir oyuncu artık baş görüyoruz bular uşullardan uçurdan paydalana alabı yok bu ulak kayda жердеби? Yani bu komandalar biri-birini 5 qoldaydı bilet aytып atpayım bu. Kışkı turnirlerdeki almak salmak жеңишке жетишкен улам almak salmak maşine utkan balдар oynap atат. Geminde ötken turnirde ошо Tınayдын жигиттери автомобиль уткан жерге ойноп жана кышкы сезонда ötken жумада аркы жумада мына ол биздин Susamır командасы Токмокто ötken оюндарда ийгиликке жетишип автомобилдин ээси болушту. Аламидин районунда Бөрлү командасы жеңишке жетишкен. Мына ушундай оюндар болуп атат. Кубаныч анжанда мынакей жана айтып кеткен биздин жаш бала Калыс деген бала кубалап баратат. Жакындап калды Азат жок өтүп барышат. Үчөлөп чабуулда жүрөт Susamır командасы азыр эми шашпай эки жакты карап. Рустам Чурка кошул оюнга. Рустам мына чыкты оюнга эми 4 oyuncu Susamır komandasında oynay bергиле. Өзүнүн тай казанында катуу таймаш болуп баратат көрдүңүздөр. Тезирээк биякта Жуку защитник коргоочу команданын капитаны Жыргал. Ермек экен улак. Ермектин да ойногусу келип калган экен бүгүн. Мына эркектер акырын абайлагыла балдар. Ортодогу Калыс Kerimkulov Sarpbek bizdin Gökbörü Federatsiyasынын kalısı jardamчылары Asılbek Şeribаев жана Асанбек Турганов. Биздин эң мыкты kalыстарыбыз Gökbörü Federatsiyasынын ушул оюндарды жүргүзүүдө. Ортодо улак Кубаныч менен Мелис Асаналиев. Кубанычты 21 жашта 21 жашта Кубаныч жана Мелис 26 жаштагы Мелис. Аттарын көрдүңүздөр, мына ортого үйрөтүлгөн аттар. Кайсы командадан улакты еңген жигит болсо ошолор чабуулга чыгат экен. Кайрадан Кубаныч. Оюн жакшы болуп атат, көрдүңүздөрбү? Аттары дагы бирдей тең экен. Командалык оюндарды өздөштүргөн. Бардыгы караңыздар кандай тосуп атат. Тынай командасы да оңой эмес. Айтып атабыз быйылкы байгеле орундарда, кышкы сезондордо байгеле орундарда ээ болуп жатат. Негизи жерге болгон оюндарда абдан мыкты оюн көрсөтүштү. Тынай командасы бизден эң күчтүү командалар ойноп атат десек болот. Жанагы Бөрүлү биздин мына эки командабыз. Тынай менен Susamır жана алдыда Кабылан деген бар. Дагы бир команда биздин атактуу командалардан. Рустам
Nurmanbet be? Nurmanbetken. Akırına balap. Gördüңөр mü kандай das? Mına bul. Vay vay. Tuman degen at menен Nurmanbet Koçkeев gördüңөр, eski pavrat tormustарын gördüңөр. Кышкы сезондагы эң мыкты ат ушул ат болду. Нуру минген ат атактуу Рассветтин жанагы Рамзаттын аты болчу. Кожомкул командасында Индуспектин уулу Рамзаттын аты. Мына кадыр Нуру минип жүрөт. Азыр эми карап тургула. Чабуулда Сусамыр. Жок, Тынай командасы да оңой эмес экен, ар жагынан жетип калыптыр. Кимиси болсо да кайрадан экөөлөп баратат. 5-номер ал жактагы Фархат. Жок, Мирлан жулуп алган экен, Мирлан. Карагыла чыкканда мана. Не? Баягы Рустам тосуп турат. Рустам менен Азат бар экен. Тыныч алып чыкты. Жана Фархат, Бейшеналиев Фархат. Азамат балдар. Бири-бирин 5 колдой билет. Жана айтып атпаймынбы. Кышы менен жалаң финалдарда ойнап жүрдү бул эки команда. Жерге ойногон оюндарда. Он 15 минуттага кетип баратабыз. Улак жерге түшүп калды. Мирлан Нырсалиев эс алууга кетти. Мына Сампу чыкты. Жолдошев саламат. Сампу. Рустам Тыналиев бе? Карагылачы. Кайсы командадан оюнчу еңбесин ошол замат атаандашы пайда болуп калып атат. Мына моглар чеберчилик кандай өскөндүгүнөн айтып турат. Эки команда айтып атабыз. Кышы менен финалда ойноп чыгышты ушул экөө бири-бири менен. Бөрүлүү Сусамыр ошол Тынай командалар жерде атайын жерге ойноп аттык. Жума сайын биздин чүй ынтымагы ар бир район автомобиль баш байга коюп ушундай кышы менен жайкы сезонго даярдык катары чүй элинин ынтымагы, кыргыз элинин достугу, ынтымагы, биримдиги, тынчтыгы деген урааны аркылуу өтүп атты оюндарыбыз. Мына эми официалдуу Норус майрамы. Кубаныч. Абдан жакшы оюн болуп атат, таза негизгиси. Чыныгы профессионал балдар жөндөн жөн эле койгулашып, жөн эле атын көрдүңөрбү? Байтур деген ат. Кайра дагы. Эми Сампу жок. Бер жагынан кайрадан жетет окшойт, бияктан Алман. Ары бери эле жетип эки команданын аттарын көрдүңүздөр. Тилек Мукаев кен бул Соңкөл деген аты менен улакка эңкейип аткан. Жекеме-жеке 0-0 мына оюн деп. Карагылач кандай оюн болуп атат. Катуу оюн, таза оюн негизгиси. Эки команда бири-бирине тең. Утуш керек сөйдө. Ооба. Жок, эгерде эме болсо, нече болуп калса, Сусамыр чыгат. Утса силер чыгасың. Эми нече болсо, Тынай чыгып кетет. Той сөйдөт Сусамыр. Сен анын улагы разницасы көп, 17-3 бе, 17-2 беле.
Kuvaniç. Kuvaniç menen Melis. Melis yok. Eki oyuncu ulaktı ortadan alalba koştu. Emi görüyoruz dağın. Rustam çıktı okşaydı ortaga. Aybek geliyor İman Aliyev. Aybek 26 yaştagı bala. Aybek menen Rustam. Rustam 25'te. Mına iki teң jigit ekö teң 6-cı номер менен мыкты oyuncularыбыз. Бул эки жигит 3 жыл мурда, 4 жыл мурда Чимкентте Кожомкулдун катарында ойнашкан экөө. Чимкентте Асанбек Аскаров турниринде эң кызыктуу оюн көрсөткөн ушул Айбек, Мелис Тынай командасында. Ошо Рустам жүрөт, Фархат деген жигиттер. Анда Кожомкулдун катарында ойношкон. Бизден жигиттер барып Чимкентте финалга чыгып, ошондо Кожомкул командасы. Андан кийинки жылы Кабылан менен Кожомкул дагы барып, анда 1-2 орунда алып келишкен. Мына ошол 1-жолку финалда ошол Айбек, Мелис деген жигиттер бизден Кожомкул командасынын катарында Фархат менен чогуу ойношкон. Фархат Рустам болуп. Эмесе акыркы минута Кубаныч. Özün akır navalagala özün gördükün özün. Gimar. Ne? Tilek. Ay qanday ıldamdık menen. Ne? Ay. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Ол жерде son момент есеп 0-0. Birinci tayım bitti Azamatsınlar. Ол жерден. Turgulaçay. Ne diyorsun? Şimdi bastıp sağlasın da. Ekinci tayım bizde Tınay менен Сусамыр командасынын ортосундагы оюндун экинчи жарымы азыр башталат. Эсеп 0-0. 18 март урматтуу көрмандар, бул биздин 2-3 группадагы мелдеш командалар менен тааныштырып өтөйүн. Оюнчулары Тынай командасы бизде сары футболга чан жигиттер Беккулиев, Жыргалбек, Керезбеков, Адылбек, Керимбаев, Мирлан Сапиев, Тыныстан, Шамшыбек уулу Элдияр, Иманалиев Айбек, Асаналиев Мелис, Рысалиев Мирлан, Юсупов Нурбек, Жолдошев Саламат, Таалайбек уулу Калыс, Таалайбек уулу Кубан деген жигиттер. Сары футболкачан Тынай командасы жана көк футболкачан Кадыр Султан уулу Кубанычта кечиресиздер 7-ci номер. Бул Аскаров Аскат экен. Кадыр бул жерден оюнчуларды Ол чабыл кандай болот, ишке ашабы, аягына чыгабы көрөбүз. Андан кийин мен Сусамыр командасы менен тааныштырып өтөйүн. Биринчи оюндагы, биринчи таймда абдан кызыктуу оюнга көп балды көрдүңүздөр. Эсеп 0-0. Кадыр эми Саламат улакка жабышты. Аскаров Аскат менен Жолдошев Саламаттын ортосундагы каймаш болуп атат. Кимиси жулуп кетер экен. Саламат албетте мындай карлуу, бурлуу жигит биздин кышкы сезондогу эң мыкты оюн көрсөткөн көкбөрүчүлөрү ойноп атат. Буякта эки команда Сусамыр жана Тынай командасында улак Саламатта. Анын жанында 9-cı номер бул Юсупов Нурбек. Нурбек деген жигит дагы азыр эми үчөөлөп кетти Саламатты Сусамыр командасы.
Gördüңүздөр, бул жакта Сусамырдын 4 oyuncusu birдей кабаттап уруп баратат. Sürüp баратат. Ар жагынан Тынай командасы oyuncu саламатты бергүздөй аутка чыгарбай. Акырын бирок эми улак Сусамыр командасында Эрмек Шекетов окшойт. Улакты жылып алган 10-номердеги биздин атактуу oyuncuбуз Эрмек Шекетов. Ай Азамат, мынакей эсеп ачылды. Шекетов Эрмек Сусамыр командасы алдыга чыкты. Экинчи таймда 3-минутта 1-0. Эмесе мен Сусамыр командасы менен тааныштырып өтөйүн. Койчукеев Нурманбет, Султан уулу Кубаныч Алыбаев, Тыныч Мукаев Тилек, Бейшекеев Фархат, Тыналиев Рустам, Аскаров Аскат, Досум уулу Дастан, Насыпбеков Азат, Алсей Шекетов Эрмек, Иман Жан уулу Азамат, Солтабаев Каныбек деген жигиттер мына көк футболкачан. Команданын капитаны Нурманбет Койчукеев. Эсеп 1-0 Сусамыр командасы алдыда. Абдан кызыктуу оюн. Көрдүңүздөр, бул эки команда тууралуу айтсак, 3-группадагы оюндар. Тынай командасы 1-күнү Ысык көл командасын 13 эсебинде уткан. Ал эми Сусамыр командасы Ысык көлдү 18-2 эсебинде жеңип, мына бүгүн бул эки команда өзүнүн финалдык оюнун группадагы финалдык беттешүүсүн өткөрүп атат. Уткан команда жарым финалга чыгат. Азырынча 1-0 бул экинчи таймдын 3-минутасында эң кызыктуу, эң курч оюндардын бири Тынай жана Сусамыр командасы. Мен дагы бир жолу айтып өтөйүн, Тынай командасы быйыл мына бир жылкы эс алуудан кийин аттарын күчтөп, оюнчуларын топтоп кайрадан могу биздин Көкбөрү мелдешине катышып атат. Бул командадан мен өзүм көптү күтөм. Финалга чыгууга толук татыктуу команданын бири. Мына бүгүнкү Сусамыр командасы менен да көрдүңүздөр. Бул жерде азырынча кими суутарын айта албайбыз. Сусамыр командасында ойноп жүргөн балдардын баары тең бул Тынай командасынын оюнчуларын жакшы таанышат. Ошол эле Тынайдын балдары Сусамырды да жакшы мыкты билишет. Анан да жана да айтып кеттик. Тынайдын Айбек Эсеналиев деген жигити, Русалиев Мирлан деген оюнчулар, Жолдош Осмоналиев деген оюнчулар Сусамыр командасында ойногон былтыр. Андыктан бул балдар дагы Сусамыр командасынын техникалык, тактикалык ыкмаларын баарын тең жакшы мыкты билишет. Кимисин кандай кылып тосуш керек экен, кайсы оюнчуну кандай кармаш керек экен дагы баардыгы тең үйдө сүйлөшүлгөн болуш керек деп ойлойм. Ал эми ошондой эле Сусамыр командасы дагы бул жерде Тынай командасын дагы баалап барктап турат. Себеби Тынай командасы, мен айтып атам, абдан күчтүү быйылкы турнирлерде байгелүү орундарга ээ боло турган командалардын бири. Чучугула Каркулуу мына күчтүү Сусамыр командасы менен бир группага түшүп, мындай тең тайлашып мыкты оюн көрсөтүп атат. Оюн экинчи таймда болгону 1-0. Алдыда дагы 2 тайм бар десек жаңылышпайбыз. Толугу менен дээрлик Байтур деген ат менен Кубаныч Султанов өзүнүн көк аты менен Сусамыр командасында улакты еңип, чабуулга чыгууга шарт түзүп берет өзүнүн командасы менен. Алдыга чыгып, кадырмы ол ортодогу оюн талаасынан чиймеден чыкса, андан кийин калган оюнчулар жардамга келишет. Азырынча улак Кубанычтын такымында анын атаандашы Мирлан Ырсалиев. Чабуулда Сусамыр командасы көрдүңүздөрбү кандай ылдамдыкта кетип баратат. Биздин Кубанычтын аты Байтур деген аты ортого да турат. Мындай ылдамдык менен чабуулга да чыгат. Универсалдуу, мыкты, күчтүү аттардын бири. Негизинен эле мен оюмча Сусамырда дегиле командалык оюнда болсун, минген аттарында болсун, оюнчуларында болсун кемтик жок. Бардыгы тең, бардыгы күчтүү аттар, мыкты оюнчулар. Чемпиондук наамга тактыктуу команда десем жаңылышпайм. Былтыркы мелдештердин жүрүшүндө өзүңүздөр билесиздер,
Сусамыр командасы президенттик кубокты да жеңген. Манас оюндарында Сары Өзөн Чүйдүн намысын коргон бул курама команда толугу менен Чүйдүн намысын коргоп финалга чейин жетип, Ысык Көлдүн Кабылан командасынын негизинде түзүлгөн Ысык Көл курама командасы менен финалга чейин беттешип, финалда 2-орунду ээлеп калды. Бу да жеңиш, ийгилик албетте. Мына бүгүнкү оюнда дагы 1-0 эсебинде алдыда чыгууда. Тынай командасы Сусамыр командасы Чүй өрөөнүн 2 мыкты командасы. Учурда силердин алдыңарда кызыктуу оюн куруп берүүдө. 18 март 2014-жылы элдерди көрүп атасыздар. Мына биздин Ак Кулат майданына батпай кеткен, бардык айла жок, оюн таласын артынан маңдайкы дубалдын үстүнө чыгып алып, мына чер жазып улак көрүп отурушат. Айла жок, мына бир чети кубанычтуу, бир чети моңдай көк көрүүчүлөрүбүздүн көрөрмандардын көбөйүп аткандыгы кубанычтуу. Ал эми моңдай жерде ушундай бир трибунада отурбай, батпай кетип, моңдай бир дубалдардын үстүнө чыгып атканда анча жакшы көрүнбөйт экен биздин оюнга. Кудай буйруса, жана айтып атабыз ар дайым биздин өзүбүздүн дагы көк бөрү оюн талаасы болот го деген. Ошондой бир 5000 кишилик, 10.000 кишилик ипподром курулабы деген дагы үмүтүбүз бар алдыда. Кудай буйруса анын баары тең болор. Себеби биздин оюнубуз момундай күндөн күнгө, жылдан жылга, айдан айга күчөп, момундай өтүп атат. 1-0, урматтуу көрөрмандар, Сусамыр менен Тынай командасы финалга тете оюн. Чыныгы эле финалга. Бул командаларды айтып атам, ар бир оюнчуларын биз жакшы билебиз. Кышы бою, кышкы сезондо бирге ойноп келишти. Байгелерди чогуу алмак-салмак утуп ачты бул командалар. Бөрүлү командасы, Кабылан командасы, Сусамыр жана Тынайдын оюнчулары биздин Чүй өрөөнүндө өтүп аткан ар бир райондогу Чүй ынтымагы ураанын астындагы мелдештердин жүрүшүндө эң кызыктуу оюндарын тартуулап келишти. Байгелердин ээлери болуп келишти. Эми мына официалдуу Тайгазанга ойногон оюнда көрөбүз. Ким сутар экен? Азырынча Сусамыр командасы 1-0 эсебинде алдыда. Улак жерге түшүп калды. Чүй Токмоктун Тынай командасы улакты еңген. Мына ошол эле замат кайрадан улак көтөрүлүп дагы да болсо жерге түшүп калган экен. Азыр эми кезек эңкей Сусамыр командасында 3-номерде Тынай Алыбаев ойноп атат, Эрмек Шекитов. Рустам Тыналиев жана Нурманбет экен. Нурманбет Койчукеев. Тыналиев Рустам. Үчөөлөп баратат. Көрдүңүздөр кандай ыңгайлуу учур. Мына могул жерден эмнегедир улак Тайгазанга түшпөй калды. 3 оюнчу Нурманбет, Эрмек Шекитов, Рустам Тыналиев экөөлөп ыргытса болор беле. Эмнегедир Рустам Тыналиевдин аты дагы бергөстө жылып кеттиби же өзүм эле салам дедиби түшүнүксүз. Эмнеси болсо дагы бир Тынай командасына бир коркунуч артта калды. Көкбөрү оюнда биздин ушундай кызыктуу, коркунучтуу жагдай аягына чыккан жок. Тынай командасында бирок улак дагы да болсо Сусамырлыктар басып жүрөт улакты. Туман деген ат менен Нурманбет Койчукеев. Минген аттарын көрдүңүздөрбү кандай татынакай күчтүү дагы оюнга. Мына оюндун көркүн ачкан биздин Көкбөрүнүн гүлүктөрү. Нурманбет өнөктөрүн жардам менен чабуулга жакындап, өзүнчө бир жол ачып беришти. Өнөктөрү көрдүңүздөр Нурманбет. Бирок Нурманбет бул жолу да улак Тайгазанга сала албай калды. Эмнегедир колу да карышып калганбы, чарчаган окшойт. Тез алууга кетти. Улактын салмагы 33 кг болуш керек. Тайгазандын бийиктиги 1 метр 20 сантиметр, тегереги 4,60, алдынан үстү жагынан айланасы 3,80, тереңдиги 50 сантиметр жана кыры, мына көрдүңүздөр Тайгазандын кыры 80 сантиметр.
ушул тайгазанга алып келип улакты салыш керек. Бирок ал оңойго турбайт экен. Мондай эр жүрөк, чоюн билек азаматтар гана улакты еңип чаапаратып, тайгазанга чаапаратып салышат. Азыр улак дагы оюн таласынан чыгып кетти. Шамшыбек уулу Элдияр, Элчу улакты кайрадан ортого алып келип таштайт. Жекеме-жеке 1-0. 1-0 бул оюндун 13-минутасы. Экинчи таймдын 13-минутасы. Ортодо дагы эле Кубаныч менен Мелис Асаналиев дагы мыкты улакчыларыбыз ойноп атат ортодо. Былдыркы мелдештердеги жеке байгелердин ээси болгон, мыкты оюнчу болгон да Кубаныч Султанов бул жолу да улакты атаандашына бербей улакты эң такымга басып атат. Өзүнүн Байтур деген көк аты менен азыр эми Суу Самыр командасы кайрадан чабуулга чыгат. Мелис эми эс алууга кетти. Анын ролу бүттү. Бул жерде Тынай командасында улакты ортого чыгып эңүүгө аракет кылган. Эми анын ордуна Мирлан 8-номерде Ырсалиев. Мирлан күчтүү аты менен барып атаандашына жетти улакка. Эми алар улакты тайгазанга салдырбоого аракет кылып атат. Тынай командасы Элчү жүрөт. 6-номерде Айбек Есеналиев, Мирлан Ырсалиев жана Нурбек Юсупов Тынай командасында. Эмне болар экен карап турабыз. Азыр дагы эле улак Суу Самырлык жигиттерде 5-номердеги бул Фархат болчу Бейшекеев жардамга келген Кубанычка. Момундай мыкты аттар менен көрүңүздөр, ат менен тебелеп кетип атат оюнчуларды. Улак азыр эми жерге түшүп калды. Кубаныч атка минип, оюнду кайрадан улантышат. Улакты Кубанычтын такымына бастырышты жана улак демек Кубанычта болгон экен. Керимкулов Сарпбек бүгүнкү оюнду ортодо калыс. Мына Суу Самыр командасы экинчи улакты тайгазанга салды экинчи таймда. Бул оюндун 16-минутасы, 18-17-минутасы. 2-0. 2-0. Суу Самыр командасы алдыда. Рустам Тыналиев. Рустам Тыналиев 6-номерде. Суу Самыр командасынын оюнчусу. Жекеме-жеке. Кайрадан Кубаныч Султан уулу ортого чыгып атат. Жок, азыр эми оюнчулар алмашып. Биринчи таймдын экинчи таймдын аягына чыгып калдык. Бу жерде кадырынча бул жерде судьялар менен кеңеши болуп атат, өзлөрүнчө судьяларды.
Бұл ойын жаңағы улақ тайғазанға түшкен улақ бойынша сөйлешілер болған оқшайды. Эми бардығы орнына келді. Жоқ, Тынай командасы қайрадан ойынға шыққан жоқ. Қазір эмне болгон булар өздерінше сөйлешіп бізге жеткирет болуш керек. Ойын тоқтап қалды. Эмнеси болса дагы. Командаlardan kapitandары бияқта башқы қалыс чақырып атат. Жанагы тайғазанға түшкен улақ бойынша сөйлешүүлөр. Бұл жерде өзүнүн видео камералар бар. Ошол видео аркылуу көрүп, эреже бузулганбы, бузулган эмеспи, ошону тактап аныкташат окшойт. Андан кийин кайрадан оюнду улантабыз. Азыркы мына могул жерде бир талаш болгон жерлерде азыркы жаңы техниканын жардамы менен биздин бул оюндарды тартып аткан мына могул учурду, ушул учурду кайрадан көрсөтүп атат. Бул жерде эреже бузулганбы, бузулган эмеспи? Улак Сусамырлык командасында улак. Мына бул жерден Султан уулу Кубаныч аттан жыгылды, улак жерге түштү. Бул жерде эми кандай болуш керек? Улак ортого түшүш керекпи, жекеме-жекеге, же бул оюнчунун такымында болуш керекпи? Эгерде эреже бузулбаса, бул жерден адистер кадыр ушуну бул жердеги окуяны видео аркылуу кайта көрүп жаратпаган эмес экен. Демек, улак тайгазанга түшкөн жок. Эсеп 1-0. Сусамыр командасы дагы бул жерде үчөөлөп барып тайгазанга жок. Көрдүңүздөр, Мирлан Нурсалиев дагы жетип калды улак менен. Жулуп да барат окшойт. 8-номердеги Тынай командасынын мыкты оюнчуларынын бири, негизи эле Кыргызстандагы белгилүү оюнчулардын бири Тынай командасында эле эмес. Нурсалиев Мирлан командасы менен чабуулга чыкты. Дегеле момундай кызыктуу оюнда ушул Тынай командасы менен Сусамыр командасынын ортосундагы оюнду көрдүңүздөр. Эсеп 1-0 бойдон Тынай командасынын быйылкы мелдешке катышып аткан дагы бир жолу кайталап кеткени абдан кубандырат, баардыгыбызды сүйүндүрөт. Анткени ушундай өзүнчө бир өзүнүн стили бар, мыкты оюнчулары бар командабыз былтыр эс алып ойногон эмес. Мына быйыл кайрадан оюнга кошулуп атат. Бул абдан кубанычтуу нерсе. Командаларыбыз, күчтүү командаларыбыз көбөйө берсин. Ал эми Тынай командасы чыныгы мыкты командалардын бири. Быйылкы мелдештерде бул команда Кудай буйрса дагы өзүн көрсөтөт, байгелүү орундарга сөзсүз илинет деген ойдомун. Анткени бул оюнчулардын баардыгы бизге белгилүү мыкты оюнчулар, мыкты аттарды да тандап, дайындап, мына быйылкы мелдешке катышып атат. Азырынча Сусамыр командасы алдыда. Улак Алыбаев Рустам Тыналиев деген 6-номер Рустам Тыналиев. Мына дагы бул жерден дагы күйлөнүп келип аттын күйүсү менен келип ыргытыш керек эле. Ал дагы ишке ашпай калды. Бирок улак дагы да болсо Рустам Тыналиевте 3-номерде анда Алыбаев, Тыныч, Насыпбеков Азат жана Шекетов Эрмек Сусамыр командасында чабуулда. Бул биздин көк футболго чан Сусамыр командабыз. Көрдүңүздөрбү кандай катуу
Таймаш болуп атат Жуку, Жыргалбек Беккулиев, команданын капитаны жана Нурбек деген жигиттер Тынай командасында жанталашып өзүнүн тайгазанын кайтарып атат. Улак дагы да болсо Рустам Тыналиевде Жукуда жетип калды окшойт. Биякта 3-номерде Керимбаев Мирлан жакшы тосуп турду өзүнүн тайгазанын Тынай командасында. Көрдүңүздөрбү кандай кооптуу жагдай, бирок мына бул жерден Тайгазанга түштү улак. Бул эми 19-мүнутта, өзүбүздүн 19-мүнутта болду. Тыналиев Рустам, Эрмек Шекитов өзүнүн өнөктөрү менен дагы эсепти көбөйттү. 2-0. 2-0 биринчи тайм, экинчи таймдын аягындагы эң кызыктуу оюн болуп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Чыныгы күчтүү, эки күчтүү команда экен. Эки группада, үчүнчү группадагы кимиси утсун, бирок бул эки команда тең жарым финалга тартыктуу командалар. Бул биздин экинчи тайм аягына чыкты. Екі нөл. Саламат. Сампу. Асқат менен карагыла биякта Фаркат жүрөт жабышып. Асқатты көрүнө чиленип калган экен. Асқат аутка сүрөп чыгып кетти бияктан. Нурбек Тыныч Алыбаев, ким биякта? Азат Турбаев, Азат. Жекеме-жеке Сампу менен Рустам. Рустам. Алло. Алло. Не принято, бешо болду. Алло. Ау. Саламатчылык. Болса 21-inde geliniz de hadi жазуу эч кандай жазуу болду элек. Ипподромго кел эртең менен таң. Аны кимдер жазды? Аны ат чабыш федерациясы бар, ошолор жазышат. Азыр биякта улак. Акырын ой. Бүгүн мына оюндар болот го. 21-inde болот. 20-сында кечинде могул жакта, 20-сында келип, аны да мен тактайынчы, кыз кылмай деген жок болуш керек. Кыз кылмай болбойт, бизде программада жок. Мүмкүн ошол Улан Байкең менен Айнура Байкеңдердин жанына барып, если болсо жазылып кой, болбосо жок. Анда бизде кыз кылмай деген жок болчу. Атың ким? Малина. Эми болсо ойной бер мага. Мен азыр программасында жок дейм бирок. Yaxşı qandayız. Dışarıda tadında. Bak buludu. Samurmen, may oynadı. Samuru da ortaya
Rustam Bayturdu minip çıktı ortaga. Mirlan Ökö. 2-0 Susamır komandası aldı da 3. time. 4. minuta. Rustam zadniga sala alбай атабы. Rustam! Akırın. Hoppa! No! Ne olup jalgısıp bardı gördüңүздөр kanda ya. 5. minuta. Rustam Tınaliyev 3-0. Üç nol. Bundan keyin Kabulan menen Kökjal Alamüdin komandası betleşetti. Komandanın jetekçileri bugünkü oyunlardan ayağına çıkkandan keyin bardыңыздар, келиңиздер, жыйынтыгын чыгарабыз. Komandalardan jetekçilerine kulak kagış. Bir de komanda mandatka толук берелексиңер деп атат. Биякта Бөрүлү, Кабылан, Карабалта, Ысыккөл, ГУВД командалары. Rustam menен Sampu. Жетинчи минута. Rustam'ı törtölep жүрүшөт, көрдүңөр. Rustam kaçay kaç. Oy, azamat bu kim? 5. номер be. Eldiyar bu. Eldiyar bu. Mına sağa oyun emi kızıydık o deyip duram ya. 8. minuta gettik be. 3-1. Üçüncü time'dan 8. minutası. 5. номер. Жөө чуркап баратпай артына. Rustam Tınaliyev, Sampu.
Yirmi 6 yaşta Sampo. Rustam 25 yaşta. Rus. Na, ne güzel. Eko. Gördünüzler mi kanday? İki komanda tengil eken o yerde. Güçlü ballar oynadı. Özünçöyle bir finaldık betteşүү dey bolo 3-1. Hazır emek misalar eken Ulak Sampu'da mı? Çok. Ulak jerge çıkıp kaldı Ermek. Ermek jabışkan bolçu ulak kaldı yerden. Tilek barken Harkat jüret, jana Azat jüret. Bu Susamur komandasında Sampu, Melis, Elçu, jana Nurbek. Kıvanç menen Mirlan. Ha, Askat mı? Ha, Askat iken, Askat. Ne? No ya. No ya. Ne yapar? Ne? 4-1. Aydın elinde tura nasıl kılacaklar? Onlardan aşık kalsın. Mirlan Azamat bile. Bu Kalыс degen jigit, Kalыс. Mirlan. Yok. Askat.
Ne yakırın? Özün ördü kim? Özünükü nuru da tavalakla baldar. Özcümü nereye koyamıyor? Ya oyun toplamış gerek. Güzel koy. Özcüm oyun toplamış. Skori geladat beradat. Oraya düşüp durup getiren de. Story'in orasında seyahat etmişsin. Yok, 15. minutta. To'xtatib qo'ydim. Dedaqda elning barini qarab, bulg'it fanatlarim. Ha, qo'ya turlar. Mashina chiqib ketsin, baldar, qo'ya turlar, dedi skori. Ha, Mirlan, Jon. Mirlan. Parçalı 15. Quvanish bu. Quvanish bilan Sampo. O yaqin. Gel ha bir yaka. Alman. Alman. Gel. Sesiyle kapattılar beydi. Ay. Ha koyat. Ay. Kim ha? Üçüncüde udalya ol bu. Gelmesin bir yaka. Gel hem. Gel. Aldık hadi sucan oku. Bir gel hay. Hay. Sarpbek. Ha aldı udalya bolğan jok aytpaysiz. Ha? Hey. Alып kela beri alma bol udalya kılıp atpay bolбайсың. Bol вакытың кетет. Bol. Hey. Evet. Ne maşını? Nissan 24-16 Isıkul nomeri 24-16 Nissan maşinasını alıp qo'g'lachi. Yo'lda mashina chiqib ketsin. Hurmatli ko'rmanlar.
düşkөн için. Жаңылы башталды шашпай. Dur. Дем алып ал. Мен айтам. Жоқ, тұрар бер жақ. Мен өзім айтам, алма, шашпа. Сен мен өзім айтам, елді ұқпа. Beş bir. Kıvanç Sultanov. Жиырма төрт 16 Nissan машинасını alıp koyulaçı. Akırın oynayağılar, akırkı minutalar ay akırın. Aybek. Yok. Murat, Melis, Dilek. Akırınırak oynasar. Yok. Zaçta. 30 sekund kaldı. Stop. Ya bolday. Stop. Oyun bitti. Oşantep, vakit. Время. Beş bir. Urmatlı görmenler. Elçi canıngılaça boldu askat. 5-1. Oşantep hurmatlı görmenler, bizde 3. oyunda ayağına çıktı. Susamur menen Tınay komandasının ortasındağı mına çınığı finalga tete oyunlar boldu. 5-1 бұл жолы. Esep Susamur komandasında katkırıp jırgap kelet. Ошондо oyundan keyin jırgap gülüp koyuşat bir-birine. Geldiler rahmat ek komandaga. Kadir. Ay Azamat, malades. Omin baldarga. Mına ошентеле. Жырга атчат, билем, кайта. Omin rahmat baldarga. Yirmi beş 16. Mına gördünüzler mi oyunculardı? At menen kagış vuruşlar, hadi kucaktaşıp öpüşüp baratacak. Daim uşunday. Ortada biz kalabız perejivат etip.